Урматтуу коллегалар, угуп берип койсоңор, билесиңер аттоонан кийин урушуп кетчилек. Мындайда бул жерде деген эл өкүлү элдин кайрылуусу менен барып, ордунан болуп көргөн нерселерди тартып, көрсөтүп берип атса дагы, туруп алып мамлекеттик кызматкер калп айтып атат. Коридорду көрсөтүп атат. Бул ремонт болуп аткан жер Авроранын коридору. Азыр барсак деле, бул Авроранын коридору. Бул Авроранын ашканасына эч кандай тиешеси жок жер. Ремонт болуп аткан жерчи. Аны круглосуточно кылабы, кандай кылат, аны өзү чечип алсын. Экинчиден, жанакы ашкана деп көрсөтүп атпайбы? Ошол жер ал ашкана эмес. Ал Авроранын кире бериши. Биз Аврораны тарткандан кийин мага ким гана чалган жок да ошол малдачы. Чыгарба деп ким гана чалган жок. Мен мындаймын, мен тигиндеймин, мен тиякта иштейм, мен биякта иштейм депчи. Биз ушунчалыкка жеттикпи? Президенттин ушинтип алдап калдыкпы биз? Бул президентти алдап аткан жок, бул адамчы. Бул адам мени өз көзүмен ушуну көргөн кыргыз элин алдап жатпайбы? Негизинен де урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен иштеп аткан адамдарга тоскоолдук болбогонго аракет кылам. Жакшы иштеп атасыңар. Көп нерселер өзгөрүп атат. Бирок тилекке каршы кол алдыңызда иштегендердин бир ашып кетсе, мен көрүп атканыман 4-5 иштеп атат да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Калгандар жөрүн эле эркелеп эле жүрүшөт, муяка келип бизге шылдыңдап күлүп, көзүбүзгө карап. Эркелеп жогорку кеңештин башына чыгып алганда жөн элечи. Ага далил көп эле нерселер бар. Мисалга алып келели. Мына могу жерде Бишкектин центринде Нариман Түлеев деген бизнесмен бая эски адаты менен 2 этаждык имаратты проектке көрсөтүп, мына 2 этаж салам деп тур, Кыргызстандын баарына көрсөтүп, 2 этаждык проектти 3 этаж кылып тур, Кыргызстандын борборунда, Бишкек шаарынын борборуна салып коюп атат. Аны камчыга Кыдыршаевич барып токтотту. Эмне бизде вице-премьерден башка ошондой стройкалар токтото турган эч ким жокпу? Курулуштар токтото турган. Обязательно президент же камчыга Кыдыршаевич барыш керекпи? Ага чейинки органдар эмне кылып атты? Алар эмнеге айлык майнасын алып жүрөт? Эгер Кыргызстандын так ортосунда ушундай нерселер болуп атса. Эгер токтото албасаңар, мен ар дайым айтам, кетпейсиңерби? Эмне эркелеп жүрөсүңөр буякта? Могу мамлекеттик кызматкерлер, мен силерге айтып кетейин. Садыр Нуркожоевич президенттен башка Кыргызстанда башка да кыргыз эли бар, кыргыз калкы бар. Силерди карап турат. Биз баарыбыз чогулуп, ошол кыргыз эли үчүн иштейбиз. Мени антип шылдыңдабагыла силер, таракан кууп жүргөн, анан бир нерсени сүйлөп атсам жылмайып отуруп, мага кереги жок. Уялбайм мен. Мен эмнеге уялышым керек силер кылбай аткан жумушуңарга? Мен жумушумду конкретно кылып жүрөм. Ошол себептен силер менен чырылдашып, урушуп, силердин шылдыңыңарды угуп жүрөм да. Алмаз Акунжанович, журналисттер боюнча. Могу Кыргызстанда журналисттер калган жок. Мен коллегаңармын силердин, журналисттер эски. Мурун журналист болгон мен. Журналистиканын мыйзамын мен силерден жакшы окуган үчүн ушул деңгээлге жеткен. Мисахар долбоордо ошол деңгээлге жеткен. Мен ошондо эле айткам, ошончу. Силер журналист болуп эле, булар мени жамандап жазат да. Могу жерден трибунадан жакшынакай эле сөз сүйлөйм. Барсам эле бир кесип туруп жамандап чыгарып коюшат. Эмне себептен экен десем, Улан мырза, сүйлөп турганчы, рахмат. Эмне себептен экен десем, көрсө булар бизнес кылат экен. Карасам мен коллегаларым жакшынакай чыгат, мени эле кесип эле чыгара берет. Эмне себептен десем, көрсө булар акча алат экен. Булардын контракты бар экен, 1 айлык, жарым жылдык, 1 жылдык. Анан ошону төлөп берет экен, мен жөн эле жакшы видеолорду чыгарат экен да. Эмнеңер журналист силердин?
Кайсы арыңардан силер биз мындайбыз, биз тигиндейбиз, биз укмуштуз деп жүрөсүңөр. Бир нерсе десе эле свобода слова, анан кийин сүйлөтпөй атат, бизди минтип атат, тигинтип атат. Сүйлөтпөйт да мыйзамды бузуп атсаңар. Мына Нисахар долбоорун алып барган. Бир жолу соттолгон жок мына. Анткени мен мыйзам сактачымын. Нисахар долбоору убагында менмин деген Кыргызстандын долбоору болгон. Бир жолу соттолгон жокмун. Бир жолу барып, бир суракка барып отуруп, неметип көргөн жокмун. Анткени мыйзам сакталган Нисахар долбоорундачы. Силер монтип акча алып туруп, бирөөнү мактап, бирөөнү жамандап жүрсөңөр, соттолосуңар албетте. Тилиңер кыскарат. Анткени акча ошондой нерсе. Акча ар дайым тилиңерди кыскартат, айтып коеюн. Могул видеону азыркы мен көргөзгөн Алмаз Акунжанович Алка медиа тармактык басылмасы чыгаптыр. 1 миллион подписчиги бар экен. 24 kg новости Кыргызстана чыгаптыр. 633 000 подписчиги бар экен. Инфограм 312 новости Кыргызстана 345 катталуучусу бар экен. Медиа 24 kg 78 200 катталуучусу бар экен. Кактус медиа, урматтуулар, 884 катталуучусу менен, 884 000 катталуучусу менен чыгарып атат. Акыркы кабарлар Санжар Калматай 2 миллион 220 000 катталуучусу менен чыгарып атат, элди алдап. Айланайындар, журналистикада жазылган эки тараптуу деп. Бирөөңөр чалып сураган жоксуңар го менден, эмне себептен мындай болду деп. Силерге кайсы мыйзам андай уруксат берди эле? Силер өзүңөр журналистмин деп турган, журналистика боюнча мыйзамды бузуп атсаңар. Эмнеңер журналист силердин? Ушул немелерге Алмаз Акунжанович, ушу мен атап кеткен немелерге териштирүү жүргүзүлсүн, ушу мен атап кеткен неме журналисттер боюнча, эгер журналист болсо. Чалып сурабайсыңарбы? Жооп берем да эмне болгонун. Унутуп калгансыңар силер журналистика деген эмне экенчи. Силерге эптеп, могу видео үчүн да мен билем бул видео эмнеге чыгып кеткен. Анткени акча алгансыңар силер бул видео үчүн. Силердин заказной статьяларыңар бар, ошого чыгып кеткен булчу. Антпесе силер журналистика боюнча мыйзамды унутпайт элеңер. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, булар мындай да, мамлекеттик кызматкерлер алданбаңыз. Жакшы жумуштар жүрүп атат, алдыга жүрүп атабыз. Мен эч качан мындай нерселерди мындай жаап, жашырып, мындай калп айта турган адам эмесмин. Жакшы кетип атабыз, алдыга кетип атабыз. Бирок кичине мындай тарбиялаш керек болуп атат мамлекеттик кызматкерлердичи. Мектептерди тез салдыртып атасыңар, жолдорду тез салдыртып атасыңар. Эч ким көзөмөлдөй атат. Мен барган мектептердин 50% чөгүп атат кайрачы. Биз эмнеге канчалык акча жумшап атабыз? Эгер кайра эле уруп атса анчалык мектептердин барычы. Эмне себептен? Анткени көзөмөл жок. Анткени эчке чыгып эч ким карабайт силерден башка. Садыр Нуркожоевич жүрөт, Камшек Кыдыршаевич жүрөт. Ал барган жерлерде асфальттар 2 күндө жасалат, кетип калгандан кайра тешип туруп канализациясын жасашат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз мурунку президенттер көргөнсүз, сиз ушул жерде депутат болгонсуз, эл өкүлү болгонсуз. Сиз да көргөнсүз, ушинтип жанында жүргөндөр президенттин атын жамын алып, ишин аягына чейин чыгарбай, араң жал иш кылып жүргөн. Биз баарыбыз кыргыз эл үчүн иштейбиз. Баарыбыз кыргыз элдин келечеги үчүн иштейбиз. Ошол себептен көзөмөлгө алып койсоңуз, чоң рахмат. Рахмат. Кийинки сөз сүйлөө үчүн Мекенчилик депутаттын топтун Айтиев Темирлан Тынычбековичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. Мен ушул жерден бир маселени белгилеп кетким келип атат. Мына Ихсан Групп ЛТД боюнча 2024 жылы 16 февралда соттун чечими чыкканда 1000ге жакын 990 жабырлануучунун өкүмүнө материал каралып, бирок бүгүнкү күнгө чейин сот чечими толук аткарылбай атат да. Эми ушул Ихсан Групп ЛТДсы миңдеген адамдарды жабыркатты, миңдеген адамды алдап кетти. Ошол боюнча сот өкүмү чыккан бүгүн. Сот өкүмү толук аткарылбай атат. Ушуну жогорку сот, ошол эле башкы прокуратура ушул маселени көзөмөлгө алып, ошол жабырлануучулардын мүлкүн
каражаттарын кайтарып берүүгө иш алып барса деген маселени белгилегибиз келет. Чоң рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат Төрага, саламатсыздар кесиптештер. Алмаз Акынжанович, мына Каралжа районунда Каракочкор айылында 1999 жылы туулган Токтобеков Сыймыкбек деген инибиз 2025 жылдын 5 февралында кызмат учурунда каза табыптыр. Өзү ГАИ кызматында ошол жерде мектеп окуучуларын жолдон эки жакка өткөзүп иштеп жүргөн экен. Ушул инибиздин бүгүнкү күнгө чейин компенсация маселеси чечилбей атты. Ушул боюнча бир кат жүзүндө жооп берип койсо рахмат. Рахмат. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага. Кечээ биз ар кандай маселени алган үчүн азыр айта кетейинчи. Урматтуу төрага, мына мага дагы жарандар кайрылып атышат да. Восток 5. Октябрь районуга кирбесе дагы, бирок Октябрь районуга дагы кичине тоскоолдук кылып атат. Ошол 66-чы мектептин мандайында 7/4 деген ошол непродовольственный товаров дүкөн курулуп атат да. Анан ошол азабынан азыр бир топ эле тыгындар башталды ошол жерде. Негизи Бишкекте так эле мына тыгындар көп болуп калды да. Мен ишкерликке эч каршым жок да. Бирок ушундай магазинге же бирдеме ушундай имаратка ушундай курулуш болуп атканда, эми уруксатты берип аткандан кийин караш керек, анализ полностью толук кылыш керек да. Тыгындар болобу, болбойбу, бак-дарактар ошол жерде отурузабызбы же отурузбайбызбы, эми полностью экология жактан караш керек да. Элди дагы сураш керек. Ну хотя бы кичине сурамжылоону өткөрүш керек. Ушул жерде жашаган эл өтө каршы болуп атат ошого. Эч ким даже коомчулук менен даже пикирлешпей, азыр мына тыгын болуп атат да. И ушундай жерлер көп эле да. Бир эле жерде айтып атам да. Сураныч, давайте биз тапшырманы береличи, эми мындай ушундай дүкөн, имарат, үй бирдеме дагы салынса, толук анализ кылсынчы, жөн эле уруксатты бербей. Сураныч. Анан экинчи маселе, урматтуу төрага, биз 2 жума мурун Ата журт депутаттык тобунда биз бир маселени караганбыз да, смог маселесин. Ошол жерде биз айтканбыз, Жогорку Кеңештин отурумда карайлы деп толук кандуу. Себеби эми убакыт өтө кыска болуп калды. Ошондуктан комитеттерге ушундай тапшырманы берсеңиз сураныч. Бул дагы Бишкекке актуалдуу маселе. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Өткөн чакырылышта биз, сиз башында туруп, тарыхый чоң мыйзамды кабыл алганбыз. Бул саясий репрессияга тартылган, сүргүнгө айдалган, куугунтукталган, соттолгон, атылган биздин мыкты мекенчил ата бабаларыбызды актоо боюнча чоң мыйзам долбоорун кабыл алганбыз. Азыр парламенттин жаңы курамы келгенине байланыштуу ошол жерде реабилитация боюнча комиссия азыр ишин ийгиликтүү улантып атат. Ошого биз депутаттык топтун лидерлерине кайрылдык эле. Конституциялык комитеттин төрагасынын атынан кат кеткен, ушул 2-3 депутаттык топ бербей атат да. Ошону урматтуу депутаттык топтун лидерлери ушуну берип койсоңуздар. Анткени комиссия бүгүнкү күндө чындыгында мыкты иш алып барып атат, жакында көрөсүздөр жыйынтыгын. Биздин миңдеген ата бабаларды ушул тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүү боюнча документтер дээрлик даяр болуп калды. Мына ошого биздин ишибизди, комиссиянын ишин аксатпаш үчүн депутаттык топтор бирден өкүлдү мына бүгүндөн калтырбай берсеңиздер, эмки жума жалпы палатада бекитип берсек. Бул биринчиден. Экинчиден, төрага күн тартибинде кече жанагы айдоочулук көлүктөр боюнча коомдогу наразылыкты бир топ кесиптештерибиз айтты эле, бирок келе экен. Ошол мына министрлер кабинетин биз качан чакырабыз? Мына февраль айында чакырабызбы? Же мартка чейин чакырып эртерээк укпасак, коомдо айдоочулук көлүктөр боюнча, кымбатчылык боюнча, жана башка боюнча Кабминге, аткаруу бийлигине суроолор өтө көбөйүп кетти. Нааразылык күч алды кадимкидей. Реформа деген мындай болбойт. Кыргызча реформа жасап атышат да, мындай эптемей реформа. Мунун бардыгын мындай кылбаш керек. Реформа кандай жүрөт, кандай өлкөлөрдө кантип ишке ашканын ушул жерге келсе, ушу комитеттин төрагасын баш кылып туруп биз айтып береличи. Анча-мынча бир жакшы китептер бар, аларды берели. Өнүккөн өлкөлөрдө кантип реформа жасашкан. Мындай реформа болбойт бул мындай. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон.
Рахмат, урматтуу төрага, саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен биринчиден Алмаз Акунжанович сизге кайрылып кетким келет. Урматтуу Алмаз Акунжанович, сизге буга чейин бир топ ушул жерден кайрылдым элем. Ушул таза суу маселеси боюнча буга чейин өзүңүз дагы билесиз, Кара Суу районунун Датка айыл өкмөтүндөгү Фуркат айылы боюнча мен сизге бир нече жолу кайрылдым. Ушул трибунадан дагы кайрылдым, бирок бүгүнкү күнгө чекти. Ал жердеги жумуш кандай болуп бара жатат? Кайсыл жерде токтоп турат? Кандай себептер менен токтоп турат? Же качан ишке ашат? Ошол боюнча бүгүнкү күнгө чекти так маалымат жок. Экинчиси, урматтуу төрага, мен дагы колдоп кетер элем. Жогоруда биздин айткан коллегабызды, бул жерде ушул кабинди чакырсак, ушул жердеги коомдогу болуп аткан маселелерди ачык айкын талкуулап, ушул жердеги маселени элдин үнүн жеткизсек деген оюбуз бар. Ошону дагы сиз камсыз кылып берсеңиз, урматтуу төрага. Рахмат. Рахмат.